Кала башчысы Айтмамат Кадырбаев тазалык ишканасы жана аймактык кеңештин төрагалары менен бирге шаардын тазалыгын текшерүүгө багыт алды. Мында мэр кол алдындагыларга абал боюнча сындарын айтып эскертүү берип жатты. Бирок бул көрүнүштү көргөн жапалак эли таң калды да мэр биз жака да келсе деп салам дуайын айтты. Таштандынын негизги көйгөйү мына ушул жерде экенин айткан жашоочулар бул жагдайдан көптөн бери арылбай келүүдөбүз деп арызданып калды. Жок, эч ким бизди тазалык тууралуу эч ким текшерип келе элек бизди. Тазалык тууралуу Кудай сактасын. Şu özümüz ele hep yaşap жүрөбүз şu чаң чабырдын арасында. Мусор келип калган, мына жакын эле бизге жакын келип калган. Буяка келип текшерген адам жок. Анан таза жерлерди эле мэрлер көрүп алып эле таза шаарыбыз деп мактанганы менен биз жакты ham карап койсун. Кабар алган адам жок, келелек. Эч ким мусор боюнча келген жок. Она центр көчөдөн кетишет. Бул жака мына баскандан коркушабы чоңдоруна жолубуздан. Каланы кыдырган иш-чаранын уюштуруучулары аймактык кеңештерде өздөрү жыйноого белсенгендей. Бирок алар кезген аймактан тазалыкка байланышкан көп деле көйгөйдү көрүүгө болбойт болчу. Ошентсе да Айтмамат Кадырбаев тазалыкка канааттанбай, бир топ жетекчилерге сөөмөй кезип жатты. Анын бул аракетин өзүнө тиешелүү жергиликтүү телеканал гана чагылдырып берди. Мен жашаган районду тазалап, менин көзүмө боёо кылам. Кол астындагылардын көз боемочулугун айткан мэр мындай кадамы менен өзү да сындан оолак калган жок. Тагыраагы социалдык түйүнүн колдонуучулары жана тургундар Айтмамат Кадырбаевдин бул жоругун пиар деп баалашууда. Кадырбаев өзүн пиар кылып калганго? Түшүнөн чочуган адамдай болуп, Ош мэри качантан бери көчө аралап калган. Кетээрин билип калганго? Иштеп калыптыр. Мэр ушундай иштеш керек. Камерага түшпөй эле ушинтип текшерүү жүргүзүп иштесе болобу? Биздин чоңдор калп эле камерага түшүрдө жакшына иштеп калышат. Уят. Шаар башчысынын тазалык тармагын текшерүүгө алуусу ар түрдүү калчанда, бирок Ош шаарынын бийлиги бул иш-чараны 3 айлык акциянын жүрүшүнүн негизинде ишке ашканын айтып, тазалыктын сакталбай жатышын тургундардын кайдыгерлиги менен байланыштырды. Негедир ушул шаардын жашоочулары, же болбосо ушул местный жителдер деп коет. Ошолор биздин ушундай уюштуруп жаткан ишембиликтерге анча катышпай жаткандыгы байкалып атат. Бирок Айтмамат Кадырбаевдин текшерүүсүнүн жыйынтыгы азырынча толук чыга элек. Аталган атка минердин чамынган бул аракети кызматты сактап калууга далбастык катары испатталууда. Ал аралыкта тазалык ишканасынын башчысы жана Ош шаардык кеңешинин төрагасы 2-Борбор каланын башына келет экен деген аңыз кептер тарады. Ал эми тазалык ишканасынын жетекчиси бүгүн ЖМК өкүлдөрү менен өз алдынча кыдырууга чыгаары белгилүү болду. Гүлзада Төрөбекова, Темирлан Эрнис уулу, Нур Ньюс.